эми жаңы доордун башаты Манас ушундай деп эле айтып атабыз. Бирок ошого алгач кадамды кантип коюш керек, кандай башташ керек? Рахмат, жакшы суроо болду. Азыр эми биз эле кыргыздар эле эмес, башка изилдөөчүлөр деле илим жагынан дагы айтып атат, көп циклдар бүтүп, азыр бир жаңы циклдар башталып атат. Анан адамзат ушундай өнүгүп, баягы аябай жетишкени менен, аябай көп билим болгону менен, ошол эле учурда бир туңгуюкта турат да. Анан адамзат өзүн жоготкогондо, бир адамдар азыркы байымыз айтып бергендей Семетейде болуп, ким экенин тааныбайт, каякта жүрөт экен, ата энесин билбейт. Ошондой да кыргызыбыз бар. Анан ошол жерде бирок чоң изденүү бар да. Чоң изденүү. Ошол бир доор бүтүп атса, бир доор жаңырып, жаңы башталып атат. Анан биз негизи кыргыз адашып, жол таппай калганда эле биз Манаска кайрылып, анан жанакы өчүп баратканда кайра түтөп, жанып эле ошол жанданып кеткен да кыргыз. Анан бизде дагы ошол жанакы Көкөтөйдүн ашына Бокморун элдин баарын чакырып алат да, душманын да, каасын дагы, досун да чакырып алат да. Биз дагы мына 36 жылда ар кайсы маданиятты чакырып алдык. Ошол кээ бир маданияттын астында калдык, тебеленде да калып атабыз. Анан бирок ошол жерде ушундай нерсе адамды изденүүгө алып келет экен. Ошол жерде өзөк. Анан кийин биз Манасты ушу үстүртөн издебей, тереңинен издесек, бул сырдуу илим да. Ичинде андай эмеге сырга бекитилген, ошол жагын жакшы ача албай атабыз да биз. Ошого кирип, мисалы маданиятка кандай колдонуш керек, бийликке кандай колдонуш керек, бийликтин, байлыктын, ооматтын кандай кармап турушу бүт бар эмелер бар да. Мисалы бизде азыр коомдо дагы болуп аткан саясий нерселерге дагы баа берсе болот да. Анан илгери ошол Манас төрөлгөндө, же болбосо Семетей кайтарда ушу Бакай аталар ушундай жигиттер бар деп күтүп, ошол убакытты күтүп, ошол убакытты белгилер менен билип барып, издеп барып, Манасты Алтайдан таап, анан ушундай мындайча айтканда, ушул маданиятты, ушул Манасты көтөрүп жүргөндөр бири-бирин издеп, өзүнүн касиетин таап, анан башка бир касиеттүү адамды таап, жанакы жаңы башталуу, жаңы циклды баштап бере турган адамдар бар да. Ошол Манаста ал илгери болгон окуя эмес, ал күндө эле болуп турган нерсе да, кайра кайталап биз колдонсок болот деген сөз да. Анан азыр ошол бийликке биздин өзүбүздүн кыргыздыгыбыздын дагы салттарыбыз эметип атат да азыр. Бул болбойт, бул болот, бул туура эмес деген эмелер бар, бирок ошол аябай адамды изденүүгө түртүп атат да. Изденүүгө түртүп атат. Биз ошонун үлгүсүн кайдан тапсак болот дегенде, Манастан тапсак болот да. Манаста так даана биздин салт, сана, ырым-жырымдарыбыз, ошол эле учурда бийликти кантип түптөш керек, ошол мен айттым, жанагындай касиеттүү адамдар биригип, негизи касиеттүү, таланттуу адамдарды элден издеп таап чыгып, аны ар бир өзүнүн касиетине жараша ордуна койсо, мындай талаш тартыш болбойт, бири-биринин бийлигине, байлыгына кызыкпайт деген сөз бар да. Ошонун баары биздин маданиятта катылган. Анан башка элдер келет деп айтып атпайсызбы? Ошол Манаста да ошол элдер келгенде, ошол маданиятты билиш үчүн, ошол өзөктү алыш үчүн, ошол Манастын калыстыгын көрүп, таарынган элдердин баары, же болбосо жанакындай талаш тартышып тургандардын баары келип, ошол керектүү нерсесин чечип кеткен, таарынсаң таласка бар, таласта Манасың бар деп, Алмамбет Кытайдан бери издеп келип, анан кийин ошол жанагы чоролордун баары ар кайсы элдерден келген да. Ошол өзүнүн элине жерине батпай, өзүнүн касиетин таба албай, анан бирок Манаска келип, ачылып, ошол касиетин таап, анан кайра ошол маданиятты элине алып барып, элин оңдогон да. Ошол бизге мисалы башка элдер, тектеш элдер көп эле келип атат бизге. Бирок биз кыргыз өзүбүз Манасты так даана бере албай атабыз да.